Түштүгүндө болгон коркунучтуу кырсыктан 6 адам каза болду. Депутат Нуржигит Кадырбеков УКМКга суракка кирди. Ушул жана башка жаңылыктар видеого лайк басып, соңку кабар каналыбызга мына мынтип каттала кетиңиз. Ошондо гана сиз дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыз. Бомба коюлду деген кабардан улам Ош шаардык мэриясы жана Ош облустук администрациясы эвакуация болду. Ош шаардык мэриясы жана президенттин Ош облусунун өкүлчүлүгү жайгашкан имаратка жарылуучу зат коюлган деген маалыматтан улам мындагы кызматкерлер эвакуация болду. Бул тууралуу Азаттыктын жериндеги кабарчысы кабарлады. Учурда тиешелүү укук коргоо органдары имаратта текшерүү иштерин жүргүзүүдө. Мэриянын имаратынын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин, Ички иштер министрлигинин жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери курчап турат. Владимир Путин Куран китебин колуна аярлап алып өпкөн видеосу дүйнөгө тарады. Россиянын президенти Чеченстанга барган сапарынын алкагында Грозный шаарындагы Иса пайгамбар атындагы мечитке кирип, аларга Куран китебин белек кылган. Сапардын бул учуру дүйнөнүн чар тарабынан тарап, социалдык тармактардын колдонуучулары өздөрүнүн жылуу пикирлерин билдирип жатышат. Бул видео Туркия, Тунис, Египет, БАЭ, Сириянын алдыңкы телеканалдары менен басылмалары көрсөткөн. Маалымат булагы Спутник KG. $8,000 талап кылган. УКМК Бишкекте 1-май райондук ички иштер башкармалыгынан ага тергөөчүсү кармалганын кабарлады. Атайын кызмат билдиргендей, милиция кызматкери арыз ээсинин тууганына коюлган айыпты анча оор эмес беренеге өзгөртүү үчүн акча сураган. Ал талап кылган акчаны 550 000 сомун алып жаткан жеринен кармалган. Маалымат булагы Спутник KG. Можете объяснить происхождение этих денег? То, что вы пришли за этим, вот то, что отдать. Нет, за что были деньги получили? Скажите сами, за что? Какое было дело? Ушел бойынша Келген бойынша ушел бойынша дело. Что переквалификацию сделать, правильно? Ушел бойынша? Ушел бойынша. Хорошо. Все хорошо. Так, В он принципе, фиксирует, да. он добровольно передает денежные средства. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 69, 70. Так, 70. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү. Кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Не работает, да, вот здесь? Здесь умножить на следующий режим 550 000. 109 купюр номиналом 5000 сом, 4 купюры номиналом 4000 сом и 2 купюры номиналом 500 сом. АЦ вот 300, 514 kimde var? Сразу сумку продал. Эки фурага кыпчылып калган портер. Ошто жүрөгү үчүн алган жол кырсыгы катталды. Кырсыкка Honda Fit үлгүсүндөгү машинада кириптер болгону айтылды. Жабыркагандар тууралуу азырынча маалымат жок. Булак Спутник KG. Казакстандын түштүгүндө болгон коркунучтуу кырсыктан 6 адам каза болду. Жамбыл облусунда Toyota Alphard үлгүсүндөгү кичи автобус каршы тарапка чыгып кетип, Шкода Octavia милициясынын унаасы менен бетме-бет сүйлөшкөн. 2 милиция кызматкери жана микроавтобустун 4 жүргүнчүсү ошол жерден каза болуп, дагы 4 жүргүнчү ооруканага жаткырылды. Жамбыл облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришкендей, каза болгон милиционерлердин бири 11 баланы тарбиялап жаткан көп балалуу ата болгон. Маалымат булагы Спутник Казакстан.
Депутат Нуржигит Кадырбеков УКМКга суракка кирди. Фонду боюнча бар язгы. Иман фонду боюнча, Ошондой маселе экен. Мен ушу апамдын көрсөм калаган жок элем ушуну. А өзүңүз эмне айта аласыз? Эми тактасын, көрсүн, суроолорду берсин. Эң башкысы көңүл ток, анткени. Фонддун каржы жагында маселе болгон эмеспи? Эч Отчеттер кандай барбы? маселе болгон эмес. Документтер? Болгон эмес. Документтердин баардыгы эми мындан 6 жыл мурда, дээрлик 6 жыл мурда кетип атпаймынбы, 5,5 жыл мурда, андан бери кайсыл кагаздар калды, кайсыл кагаздар калган жок, мен билбейм да аны. Бирок баардыгын биз мыйзам чегинде кылганбыз, кызылашып отурган эчтеке жок, чыгарып. Сизди расмий кагаз берди да суракка чакырганда? Жок, телефондон эле. Телефондан эле чакыр, бейрасмий чакырылдыңыз ошондо. Расмий, бейрасмий, мага телефон чалды. Адвокатыңыз жокпу жаныңызда? Адвокат жок эле келди, мойнуна турам мен болчу. Кандай бетине кирем? Биринчи жолу. Кай жакта мен билбей атпайм. Бул жактабы? Бул жакта. Неге сурак канчага созулат билесизби? Билбейм. Кажет болсо адвокат чакырасызбы? Эми ага кажет болбосо керек, болсо чакырабыз да. Эми процедуралык маселелердин баарын карайбыз. Ошон үчүн чоңураак маселелерге. Кудай колдосун,